Daha bir жолу Кутмантан албетте бизге жаңы кошулган биздин көрөрмандар жаңы эртеден бери бизге ушундай SMS жазган биздин 30 жылдык ушундай пирамида 30 жашка толду деп куттуктаган бардык биздин көрөрмандарга чоң рахматыбызды айтабыз. Бизде бүгүн дагы келген меймандарыбыз бар. Мен тааныштырып өтөйүн. Албетте колуна аккордеонду кармаган, аккордеон черткен айымдардын жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери, дагы көптөгөн сөздөр менен мактайын деп, бирок эжем Белек Папытаева эжекебиз, андан кийин ошондой эле дагы агабыз, обончу, аткаруучу, туруп айтып атабыз сизди дагы. Маданияттын мыкты кызматкери Кенжеогул Усупбаев. Ошол менен бирге акын жазуучу, ырчы, көп кырдуу талант Марскүл Абылова эжекебиз болуп. Гүмөндөр айтылуу Гүмөндөр Абылов агайыбыздын карындашы. Саламатсыздарбы? Саламатсыңар. Кандай келдиңиздер? Ошондон баштайлы. Жакшы, буйруса. Аман эсен келип алдык. Сиздердин Пирамида телеканалынын 30 жылдык юбилейин куттуктайлы деп келип алдык. Рахмат. Ошондо сиз алыстан келгендей болуп айтып атасыз. Каяктан келдиңиз? Шаардан эле келдик. Шаардан эле? Жибек жолунан баштап. Байке сизчи? Биз деле ошол шаардын шаарында Сабыстан келдик. Биз атайын деле топ эмеспиз. Бул эжекебиздин чыгармачылыгын сыйлаган, чыгармаларын уккан көрөрман, анан угарманбыз. Анан эженин бир жакшылары бар. Аткаруучу айымдардын ортосунда отуруп алып, байкем азыр буйруса, Кудай буйруса. көбүрөөк ырдатат окшойт. Кудай буйруса. Сиздин чыгармачыл кече болгондой эле сиз көбүрөөк байкеме чертип бересиз. Ошондой сүйлөшөлү. Анан биздин акын эжекебиз Марскүл айым. Сиз каяктан? Арбаңыздар. Нарындан, Жердигим нарында, бирок шаарда эле турам бишкек. Мен дагы ошо Белек эжеммен авторлошмун. Мен ошо обон сөздөрүн обон жаратып, анан бүгүнкү сиздерди майрамдата турган күнкүгө өзүбүзчө ушундай бир команда болуп калдык. Команда болуп келип калдык. Ошо куттуктайлык, биринчиден куттуктайлык, экинчиден эженин обонду ырларын ырдап берелик деген. Ошондо сиздин канча ырыңызга обон жазып койду эже? Азырынча бирөө. Сиз жаңыдан кызматташып Бул киши менен биз 4-5 жыл болуп калды, мындай чыгармачылыкта иштешип жүргөнүбүзгө. Кенжеогул Усупбаев менен деле бир 7-8 жылдын убагы болуп калды. Андан тышкары мен өзүм ошол 7 дубандан түзгөн аккордеончу айымдар деген топтун жетекчисимин. Телекке каршы азыр ушу пандемияга байланыштуу андан тышкары менин ошол кыздарым мектепте мугалим болуп иштегендиктерине байланыштуу бүгүнкү ушу сиздердин түз эфирге келе алышкан жок. Ал кыздарымдын дагы үмүттөрү аябай чоң болчу, уштап келип алар дагы сиздердин ушу майрамды куттуктап кетели деп. Анан алар келе албагандан кийин биз ушу шаардын тегерегинде жакын тыгыз байланышып иштешип турган жигиттерди, кыздарды бүгүн чогуу келип. Ошондо кимден баштайлы? Ырдап баштайлы бир жолу. Аны эми мырза отургандан кийин мырза киши баштап берсин. Жанагы чыгармачыл ырчы айтып коет го, эртең менен үйүнө ойгонбойт деген. Үйүнө ойгонбойт да. Ошой. Жок, сиздер атайын ырдайм деп келгенден кийин ырдашыңыздар керек. Ал маселени Ойгонуп атабы, сиздер атайын келгенден кийин азыр эжекем баянды чертип берет. Анда азыр ошол Кенжеогул Усупбаев мырзабыз Шайлообек Дүйшеевдин калемине таандык 6 айдын ошол поезу деген жакшынакай бир чыгармам бар эле. Бул ыр анча-мынча элдин алкоосуна алынып жүргөн чыгармалардын бири. Андыктан бул ырдын текстин мен Шайлообек агайдын өз колунан алган, бирок бул обонду а киши уга элек. Мен ойлойм мүмкүн бүгүн сиздердин эфир аркылуу угуп калышы мүмкүн. Анан бул ырдын ошо жаралганына бир 4-5 жыл болуп калды. Ушунун бир өзүнүн аткаруучусу табылбай жүргөн. Анан мына жакынкы жарым жылдан бери ушул Кенжеогул Усупбаев мырза ырдайм деп ушу ырды абдан чоң эмгек менен алып ырдап аракет кылып жүрөт. Эми бүгүн көрөлү. Бүгүн көрөлүк,
жатқанда алтындан қымбат айдай қыз арманды салдың жаш жанға аттың аязы арған жоқ айланып сені тапқанға жоғазын ердің ердіме жодырап көзің келмире жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмине келе албай турган болгон кездешпей койсок эмине сананы тартып сал ойлор сагынткан сайын ал ойлор ичимден жүрөм өрттөнүп илинбей калган вагондой кор болуп жүрөм таң тейин кушабай калган вагондой жоғазын ердің ердіме жодырап көзің келмире жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине тыкылдап тынбай жолучу тыншасам жүрөк долушу арбайым өтүп тургансың алтайдын ошол поюзу азырда өтүп тургансың айдайдын ошол поюзу жоғазын ердің ердіме жодырап көзің келмире жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине жолукпай койсок эмине Баракелди. Мен агайды карап алып аябай суктандым. Обонду чыгартып алып, баянды черткизип алып өзү ырдап аткан сон болуш керек да эжелерге. Мунун да жакшы жагы өтө көп. Мен деле ошондой кылсам болот экен да. Конечно. Сизге обон чыгартып. Ырдасам болот экен. Ажарлуу айым, жекеңиз, Максим айым. Сиздин ушундай чыгармаларыңыздан жалпы элибизге баягы күмөндөр аганы куудул экенин билет. Анан дагы ырчылар бар, актерлор бар бир туугандарда. Анан мындай акындык
жагында көпчүлүгү биле бербесе керек. Ошондуктан сиздин бана ырыңызды окуп бериңиз бизге, көрүүчүлөрүбүзгө. Кандай ырларга көбүрөөк басым жасайсыз? Ошол жөнүндө өзүңүз жөнүндө кененирээк айтыңыз. Рахмат. Мен эми бүгүн башталганда эле бул китептин башынан баштайм. Ушу китеп 19-жылы чыкты эле. Ошо жылы чыгаардын астына мына Белеге экөөбүз эмгектенип калганбыз да. Ошо кезде аккордеончу айымдар менен гастролдошуп кичине иштеп, анан автоматский мен ырларыма оонду жаратып, эми баягы даяр болгону бирөө дейинчи. Анан азыр эми ыр сурап калдыңыз эми. Көбүнчө кайсы темага ырды бөлөсүң дегенде мен жаңы эле эжеге айтып отурам. Мен бардык темада жазат экем да. Мекен жөнүндө, сүй жөнүндө, тамсил анын баарын жазам. Эми азыр ошо силерге ала тоону бейишим деп туялам деген ырымды окуп берип коеюн. Себеби бизде кыргыздар кыргыз болгусу келбегендер азыр көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн бир патриоттук ыр да бу дагы. Улуу журтпуз, ууз энеден куралган, ала тоонун атын бийик чыгарган. Адам деген жараткандын адамы, бизде аталып, бизде калган чыгарма. Андай болсо, кайсы башка улутта адам делип аталышын унутпа. Демек биздин гана улут эң улуу ат коюлган те байыркы улуста. Бейиш деген болгон мүмкүн биздин жер. 4 мезгили төп келишкен ыйык дер, суусу тунук, аба таза, жемиш мол, бейиш эмей, айтчы деги кайсы төр. Жет атаны, жет энени санашкан, адал жашоо туш тараптан карашкан. Улуу элдин бизге чейин урпагын жер жүзүнө жылдыз кылып тараткан. Эне дейбиз. Эва, Ова атынан. Буда болсо кыргыз эне айтылган, улуулугун салыштыр, жараткандын жаратылыш затынан. Кыргыз деймин, кыргыз үчүн күйгөндү. Улуу элдин түйшүгүндө жүргөндү, түркөйлөр бар арасында чалынып, сокурөңдү, бөлөк элди сүйгөндү. Улуу журтпуз, ыйык тукумулаган, үрп адаттан, каада салттан куралган, адам деген атты бийик карманып, ала тоону бейишим деп туялам. Барекелде. Бул чында өзгөчө философиялык жагы дагы бар экен. Өтө сонун чыгармаларыңыз бар экен. Бул жөнүндө дагы кененирээк сүйлөшөт окшойбуз. Азыр анан ушунча таланттуу үй бүлөдө төрөлүп чоңойгондон кийин бул жакта ырдабай койсоңуз күнөө болот кош. Белек эжеке ушу кайрадагы деген ырма обон жараткан. Бул обондун да жаралышы, ырдын дагы жаралышы ушунчалык ылдам аралыкта өзгөчөлүгү менен белгиленет. Себеби эжекенин бир ушунчалык бир илхомунун ылдамдыгын бир баса белгилеп кетпесем болбойт го. Мен ушул эки ырымды чыгарып ошо как раз жаңы жылдын тегере болчу, жылга аяктын убагынан бир жерге отуруп чай ичип калдык. Эмнегедир ошо бир эс алгыбыз келген бир картиналар сүйлөшүп калдык. Мына ошол кезде эле бир жазып эжеге жибердим. Эже ушундай бир ыр чыкты. Десем эле эже. Эртеси эле чыгарып Ошо моментте эле чыгарып кайра кетириптир. Анан ушунчалык ылдамдыкта кайра концерт коймокпуз да. Анан айтты, Марскүл, ушул ырыңды жаздыра калгың ылдам. Бул концертке ырдап чыга кал. Биз ошо балыкчы шаарына жанагы аккордеончу айымдар топтун бир жакшынакай концертин бермекпиз да. Гастрол областтарга кыдырып концерт коюп жүрөбүз. Анан мен да кыстырма кылып айтып кетейин деп аткан кененирээк. Анан кийин эже ушундай ыр бар деди. Ал биздин концертибизге бул эки инсан ведущий болуп атышат. Анан кийин алып окусам, эми андан бери 1-2 жыл өтүп кетти окшойт. Анан анда бир аз баягы жан дүйнөсү, жүргөнү, турганы, жаш, аябай эрпек Марскүлдүчү. Анан ошону элестетип, анан ошолор чыгып калды да. Анан сразу эле аранжировкага берип, ошол концерттерди алып чыкты. Анан эми буюрса бул ырга дагы клип тартам деген аракети күчтүү болуп атат, бирок мына азыркы кырдаалга байланыштуу бир аз токтоп турат окшойт. Анан эже клипке түшүп каласыз деп мага ошентип сүйүндүрүп коет. Анан сүйүнүп коюп берип, качан клипке түшөм деп. Анан эми бул ырды азыр өзү ар дайым аткарып жүрөт, өзүнүн аткаруусунда.
Ушу ырды клип кылалык дегенбиз, анан эле пандемия болуп кетпедиби? Бул өзү кышка ылайыктуу ыр да, кышында тартылган. Ана эжеке эле кыш бар. Анан ошого жок, ошондо тартып ал деген, эмики кышка кар жагычакты күтө турабыз. Эми элестетип, эшикте кар деп элестетип уга беришет да элдер. Бул эми жай эле келип калды. Кайра дагы. Кубалап кар саласың мойыныма, күлкүмдү тыя багатым эй жоргуңа, бет ылдый сыймаланып бара жаттым, кубанып жылгаяктым сонунуна. Жаңыртат кырыктар айланалы, жығылып тайғананам мен улам жаңы. Үшігін олдырымды үйлеп жатып, сүйем деп қиқырасың қайрадағы. Чуркаймын жаш балача, буйтай качып, каралып бетиң көздөй бүркүй чачып, күлкүмдөн шайым келбей калган кезде делигип жете келдиң кучак жайып. Жаңыртат кырыктар айлананы, жығылып тайгаланам мен улам жаңы. Үшігін қолдырымды үйлеп жатып, сүйем деп қиқырасың қайрыңды. Жамалың бір башкача, көзүң дагы каттырсаң бүт караша, элдин бары үшүгөн эрдимден өп жатып, сүйем деп кыйкырасың анда дагы. Жаңыртат кырыктар айлананы, жығылып тайгаланам мен улам жаңы. Үшігін қолдырымды үйлеп жатып, сүйем деп қиқырасың қайрадағы. Үшігін қолдырымды үйлеп жатып, сүйем деп қиқырасың қайрадағы. Сүйем деп қиқырасың қайрадағы. Баракелди. Сиз кайда жүрдүңүз эле буга чейин? Ырдабайбы? Мен негизи чыгармачылыкка кеч келдим. Келгениме бир негизи. Ушу чыгармачылыкка келгениме быйыл 3 жылдын жүзү болду. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөр айткендей, баягы катылып тура берип бардык тарабынан азыр Буну катканга болбойт да. Болбойт. Негизи 25 жыл жакшылап катып койдум, болбой атат. 25 жылдан кийин баштасаңыз жакшы эле болот. Кийинки дагы Дагы 25 жылдын ырлары абдан жакшы ырлары бар. Сонун оондоруңуз бар. Угуп келатабыз. Анан кайсыл маалда чыгарып коесуз. Мисалы үчүн эжем айтат, ушундай берип койсом эле кайра эртеси даяр болуп калат. Ушунчалык аябай таланттуу кичкенде Эми мындайда мен бул оончулук менен тетигел 80-жылдардан бери, 83-жылдардан бери мен ошол оон чыгып жүрөт да. Менде бир топ оондор бар. Мен ырларымды эми элге мынтип
баягы звезда болбосом дагы элдин арасында менин замандаштарым, менин ырларымдын күйөрмандары ырдап жүрүшөт. Кийинки учурларда ошо Марскүл Абыловадай болгон күчтүү акындар тескерисинче ырларын мага берип калып жүрүшөт. Что жазып берсеңиз, ушул ырга обон эметип берсеңиз деп. Анан кийин ал үчүн мен өтө кубанычтамын. Анан кийин бул өнөр деген нерсе кээ бирлөр бар, жана сиз айтып атпайсызбы, кече берсе бүгүн чыгып турur депчи. Бул өзү ошо бышып чыга албай жүргөн нерсе менин жан дүйнөмдө жашап жүргөн да. Анан ошол жан дүйнөдө жашап жүргөн ыргактын ээси бул Абылованын тексти болуп калган окшойт. Анан ошол себептен анан ыр бири-бирине шайкеш келип, анан чыкты да ал. Азыр көптөгөн обончулар бар да. Обон деп туруп, ушундай пианиного же дагы бир отура калып туруп, коет да эртеси аранжировкалап чыгарып коет. Бир ыр менен атак даңкка ээ болуп атышпайбы? Биз канча деген ырлар менен жүрөбүз. Сиздин ырларыңызда мисалы үчүн азыр кийинки дагы муунга калтырыш үчүн атайын китеп чыгып, же болбосо чоңураак китеп кылып, нотага түшүрүп, ошентип жазасызбы? Ооба, ошо менин оюмду уже мындай сезип койдуңуз да. Себеп дегенде биз уже бүгүн мына ушул эле келген курук өткөндө мындай дагы бир телеканалга катышып келдик. Анан ал жерде дагы ошол менин чыгармачылыгым жөнүндө сөз болуп. Мына ноталар жазылып атат ырларымдыкы. Буйруса былтыр чыгармакмын китепти. Анан мыногуреки пандемияга байланыштуу баардыгы токтоп турат. Былтыр дагы, мына быйыл дагы эмнегедир токтоп турат. Буйруса алдыда бир жакшы ойлор бар. Ошо чоң брошюрка автордук китеп чыгарып, анан кийин чоң масштабта бир жакшынакай концерт берейин деген бир үмүтүм бар. Кудай буйруса. Сиз атайын бул окугансызбы? Нота түшүрөсүзбү? Мен өзүм кесибим боюнча музыкант мугалиммин. Анан көп жыл ошо музыкант мугалим болуп иштеп жүргөнмүн. Азыр деле шаарда белгилүү болгон Свердлов районуна караштуу 10-орто мектепте эмгектенем. Анан кийин эми обондор ошо чыкканда баягы элге окшоп мынтип пат-паттан мындай эме го, бирок кайсы бир учурда кайрык келип калган. Илхом келип калган. Илхом келип калган. Азыр иште биздин режиссер Жайна Темиркул кыз айтып атат. Ишти жаан жап, элдин баары үйүнө кире качты дейт. Ошол убакта сизди бир жолу ырдап берсе жакшы болот эле дейт да. Мейли. Анда эмесе мына биз баарыбыз туулган жердин топурагы алтын дейт, баарыбыз өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбыздан алысыраак жакта жүрөбүз. Мына борбордо жашап атабыз дегендей, баягы чыккан кыз чийден тышкары дейт. Төркүн дегенди сагынасың, айылыңды сагынасың. Анан Кайыр биби Чолпон Кулова деген биздин бир эң мыкты, жакшы, күчтүү акын эжекебиз бар. Ошол акын эжекебиздин калемине жазылган Туулган жерге арзуу деген жаңы чыгарма Сыясы кургай элек. Азыр ушуларды мен сиздердин канал аркылуу жаңырдын бет ачары аткарып берейин. Turmuşta tengdişi jok asıl деген Tuğulgan jer alıstamın azır senden Жүрөктө жашайтыйык кичинекен Кабыл алырым белек болсун менден Канти деп кабарымды аларымсың Баландай сүйүп мени аярымсың Жарыгың бакыт берип өмүрүмө Сагынып келсем кучак жаярымсың Талайың башка жерге алып учту
айтмак белим тарынычты туулган жер каранынан кагылайын каталбайм сага деген тагынычты кантип кабарымды аларымсың баландай сүйүп мени аярымсың жарыгың багып берип өмүрүмө сагынып келсем кучак жаярымсың айылды көздөй сезим канат керек жет ата бабаларым эске келет кусалы каптаганда жан дүйнөмдү чакырып балалыгым кел дей берет кантип кабарымды аларымсың баландай сүйүп мени аярымсың жарыгым бакыт берип өмүрүмө сагынып келсем кучак жаярымсың жарыгым бакыт берип өмүрүмө сагынып келсем кучак жаярымсың сагынып келсем кучак жаярымсың Бар келди. Эжекем өзү ырдаарда бир башкача кылып топ улам башкача кылып чертип турат экен да. Эшикте аба ырайы аябай жакшы болуп атат. Бирок биздин студиянын ичи өтө ысык экен деп бул жактан Марскул эжекем эмнегедир таарынган сыяктуу болуп кетти да. Анткени ушул жакта ырдайм деп тердеп кеттим дейсиз. Дагы ырдайсызбы? Жок эми Жок анда мейли мындай кылалы. Бул жакта мырзалар күчтүү болот дайымачы. Кенжебол мырза, сизден да маалыматыңыз бар. Өзүңүз ушундай жакшы ырдап жүрөсүз. Анан клиптериңиз жок, бирок ошондой эле жалаң элге кызмат кыласыз, тамадачылыгыңыз дагы бар, тойлордо да иштеп жүрөсүз. Бирок өзүңүздүн жаздырып алган ырыңыз жок. Өзүмдүн жаздырып алган кандай? Жаңы эми атайын ырдап. Атайын жаздырган ырларым бир топ эле. Жаңыланган ырларыңызчы? Барбы? Элдин ырдап жүргөн оончулардын ырларын ырдап жүрөбүз. Ошо мындай атайын өзүңүзгө деген. Атайын өзүмө жазып алгам, телеге тартылып, долбоорлорго барып катышып жүрөбүз. Анда жакшы экен да. Анысы болбойт. Эжекемде канча ырдайсыз ошондо? Сиз ойлоп атасызбы, бул белегежен дайым эле ээрчитип алып жүрөбүз. Белегеже менен жүрсөңүз дагы буюрса, мындан да жакшы өркүндөп өсөсүз. Эми ал жанагы музыканы жаздырып алып, иштеп жүрөбүз. Анан баягы фонограмма жазылып калып атат да. Анан бул эжеке айтып берет. Мен жанымда жүрсөң, үйүндү ачабыз, жалаң жүз бою ырдайбыз деп. Ушундай жандуу үн менен ырдап жүрүп атабыз. Жакшы. Анда баягы жандуу үн өзү жакшы да. Үйрөнгөнчө ырдайбыз керек. Биз эми баягы ушул чыгармачылык жаатта кичинекей кезибизден баштап аралашып жүрөбүз. Өзүм кесибим таптакыр башка. Мен филологмун. Ушул шаардын 69-чу гимназияда ошол жерде эмгектенем. Мугалиммин. Бул системада таптакыр баягы байланышым жок, бирок өзүм кызыгуум менен, чыгармачылык менен, акындар менен, оончулар менен белегежеге үңдөнгөн, Марскул эже үңдөнгөн жакшы айымдар менен, байкелер, инилер менен байланышыбыз бар. Ырларым туура келсе, үнүмө туура келсе, жакса ошол ырларды ырдап аткарып жүрөбүз. Себеп дегенде, азыр бизде атайын СМС-терди кабыл алып атканбыз да. Ошолордун арасында мисалы үчүн көптөгөн бизге баягы жазуулар келип атты.
Mesela için oşolordan köptөгөн суроолор келип атты да, бул байке ким деп, анан ошон үчүн сизде болгону келинирээк өзүн тааныштырып койсун деп эле сурадым. Же болбосо айтып өттүм го, сиз жөнүндө маалыматыбыз бар деп. Ошондой эле мисалы үчүн тигил жакта Аламидин район, Аламидин айылында ушундай бир Сонун Тумар деген чоң топ бар. Ал жакта эжекелер, байкелер, карындаштар мындай жакшы түзүлгөн шаңдуу топ бар. Анан ошолордон да жана жазып жибериптир. Белек эженин ушундай сонун ырлары бар экен. Ошол ырлардан Тумар тобуна бир белек кылып берсе болобу дейт да. Анан келсин, байланышайлы, келсин, жактырсын, уксун ырларымды. Каалаган өстөрүнүн жан дүйнөсүнө жаккан ыр болсо, белек кылып берейин. Ал жакта мисалы үчүн аталарга, апаларга мындай ылайыктап бар, тең чогуу ырдагандай. Мен дагы тиги Марскул Абылова айткандай, мен дагы обон жазып аткан мезгилде мен текстке көбүрөөк көңүл бурам, өтө күчтүү акындардын текстине көп көңүл бурам. Анан кийин ата-эне жөнүндө, бала жөнүндө, эл жер жөнүндө лирика, бирок басымдуулук ошо лирикага басымдуураак көңүл бурам. Марскул эженин жанакы башында ошо кыргызмын деген ыры аябай жакты. Жакшы экен. Мен азыр бүгүн угуп атам, ойлонуп калдым, мындай тык деп калды буякта. Ойлонуп калам. Буюрса бул ырдын да багачы алып келе. Анда баштайлы кийинки ырда. Келиңиз, сиз айтып мен анда бул белек эже жөнүндө айтып кетейли. Белек эженин оончулуктан сырткарыдагы бул киши акын. Анда-санда чочок өзү айтып кетпейби 80-жылдардан башталган деп. Ошол жылдардагы жазылган ырды ойлоп калам да азырчы. Эркине кой деген бир чыгармасы бар да. Сөзү өзүнүкү, оонду өзүнүкү. Ушундай сүйүүгө эч кимге берчү эмесмин, эч ким ырдачы эмес. Түз мамиле жасайт экен да бул кишичи. Эч ким ырдачы эмес, ошондо эркине кой дейт да. Мазмундаж кылгасыздар. Бул да жаңы чыгарма. Эркине кой угуп көрөлү да. Эжеге уялдап жүргөнбүз, анан ошолорду азыр аткарып берейли. Сонун номер менен. Белек Бапытаева. Başımızdan dalay turmuş geçirir, mayu kezip ötkümünden sezilir. Kayrılmay toşo gündörde gel sayın, maydosuzdan kaldım özüm kezigir. Kayrılmay toşo gündörde maydosuzdan kaldım özüm gezip. Gecikip geç gelse o da büyük cansın. Güyütü güçlü olup mahabatın. Gıcındı esnek düştü estetinde. Geçkesi da büyük cansın, büyüdü güçlü olup mahabattın. Erkine koy, süyüdü kaydı gelini kıl almaysın. Gülük köy tuşap salma erkine koy, süyüdü kaydı gelini kıl almaysın. Gülük köy tuşap salma erkine koy, süyüdü kaydı gelini
Sүйүүгө кайды келип кыла албайсың. Баракелди, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болуптур. Бул жакта Белеге Жекемдин да ушундай жакшынакай чыгармасын ушундай Кожогулдун аткаруусунда дагы болду. Сонун ырдады. Бул ырдын болгону азыр көпчүлүктүн алдында келгенде жаңыча вариант менен кичине үзүп ырдап койду. Бул атайын ушундай ырдап койду. Кичине кооздоп койду. Анда көчтүп кетпесин да. Маңыздуу негизи Белегежеден башка акындар, оочулар бар. Аларга ырларды берсеңиз эмне болот? Жок, оондорум көп. Оондор Менин оондорум көп, бирок ар ким өздөрү чыгарып алып ырдап атышат. Өзүм ырдагандарын ушу Белегеженин ырын ырдап калдым. Себеби авторлор Бишкекте эмес. Көбүнчө авторлор биздин Ош жакта, Казакстанда казакча оондор чыккан. Өзү эмеде менин ырларымдын бактылуулугу ушунда. Менин ырларым жалаң башка тилерге сразу которулуп кетет. Казак, түрк, өзбек. Азыр мына көчөкү күнү эле Америка Кошмо Штатынын Салвадор Республикасынын 33 жылдык мааракесине катышып түз эфирде болдум. Дүйнөлүк акындар, жазуучулар союзунда да мун. Анын ырларымдын бир жакшы жери азыр интернет деген жакшы нерсе экен. Интернетке чыгаруу менен сенин ырың да бир акынга жагып калса башка тилге которулат экен, ал башка которулат экен. Ошентип оондорум дагы ар түрдүүчө. Бирок мен ушу ырдап жүргөнүм Белегеженики болуп атат. Башка авторлор менен кезиге элекмин, бирок сайттардан ырдап оондорум кетирип турушат. Көргөн билгендер көрүп атса керек. Себеби ырларым кандай чыгат, ошондой оондор чыгып ырдалып жүрөт. Анан мен азыр эми Белегежен бир эле ыр болгон үчүн башка ырды даярданган жокмун. Ошондуктан ыр окуп койсомбу деп атам. Мына 2 күндөн кийин биздин 2 күндөн кийин балдарыбыздын майрамы экен, балдардын күнү экен. Мына ушундай бүгүнкү сүйүү жөнүндө тема болот да, ошо жакшынакай сүйүүдөн жаралган балдарыбыздын майрамына карата балдарым деген ырымды окуп коеюн. Негизи өзү деле бүгүн сүйүү жөнүндө деле тема болгон эмес, сиздер коюп алдыңыздар. Жок, биздин ырларыбыздын көбү ошо сүйүү жөнүндө болуп кеткен үчүн кичине ошо сүйүүдөн жаралган балдарга арналган балдарыбыздын майрамына балдарым деген ырым бар экен, ошону азыр окуп коеюн деп телефон чукулап калдым. Балдарым, бүчүрүмсүң менин чачкан, бал сүтүм, уузум менен оозуң ачкам, ыңаалап жарык дүйнө келгениңде балапан кызыл этиң боорго каткам. Балдарым, жытың укмуш атыр чачкан, бал кыймын, кумарыңа көзүң ачсаң, ар күнүм мага майрам болуп турат. Бар өнөр кылыңды жазып дастан. Балдарым, көз алдымда там туң баскан, бал ширин сөздөрүңдү күлкү баткан. Уйкумдун калганына кайлелем, уктатпай эркеликтен ыйлап жатсаң. Балдарым, ар кылыгың жарпым жазган, баг ичи кубалашкан күндү жазсам. Энеге мындан артык кандай бакыт, жетем деп апакелеп ээрчип жатсаң. Балдарым, бар байлыгым мүлкүм чачкан, багам деп күндүр түндөп иштеп тапкам. Байлыгым силер аман болушуңар бар бекен, мындан арткан башкан. Алмаш кыз, бүтүл дүйнө көзүм баткан, алтыным силерсиңер өзүм баккан. Керемет сезимдерди берген экен, батырып жаратканым өзү тапкан. Мына ушундай керемет чыгармаларды анан жанакы азыр эркиңе кой дедиңиз, сөйдү дагы оону дагы сиздики. Бул жакта атайын сырдашып отурабыз да кенен. Мисалы үчүн бирөө ар ким ар кандай, бирөө атайын бир нерсени жарнамалап келет. А сиздер болсо чыгармачылыгыңыздар жөнүндө жалпы элге дагы кененирээк дагы тааныштыралы деп келдиңиздер. Эмне үчүн эркиңе койду? Сүйдүмдүк эркиң. Себеби бул жанагы мындай да эми адамдын жан дүйнөсүндө мына эки чыгармачылык орногондон кийин чыгармачылык жөн жерден орной бербейт. Жөн жерден орной бербейт. Ар бир адамдын өзүнүн бир эңсегени, ойлогону, жүрөгүндө жакын адамдары болот экен. Анан ошол калганын айтпай калганын айтпай эле коеюн. Бул өзү булар жалгыз эмес, бунун жанында дагы жан жөкөлөрү бар дагы. Мындай өзүнчө бир
Сериал сыяктуу кеткен ошондой. Ырдап бериңизчи жок. Анда. Мен эми алырды ырдайм деп бүгүн даярданган эмесмин. Мен башка ырдап берейин, Мен көбүнчө жанагы күчтүү акындардын ырларына маани берем деп атпаймынбы? Анан ушу 83 жылдардан бери азыркы тил менен айтканда жылдыз звезда деп коюп атпайбызбы? Вот ошол жылдыз оорусу менен мен ушу 83-92 жылдарга чейин менин ырларым абдан менин учурумдагы угармандардын жүрөгүнөн орун алган ырлар болчу. Вот азыр мына күчтүү акыныбыз биздин кыргыз элине, Жумурай Орто Азияга белгилүү болгон Кыялбек Урманбетов деген агайыбыз бар. Ошол кишинин сөзүнө жазылган Кыз вальси деген ырым бар. Буну ошол мезгилдеги менин поколениямдагы адамдар укса билишет. Азыр ушуларды Салима Балтаева эжекебиз ырдап жүрөт да. Анда мен ошолорду аткарып берейин. Кыз вальси деген жаш кездеги чыгармаларым. Алгачкы ырларым да. Kanımda kızıda cağımda muzika basandap kayra güçer. Aylanımda baratat jeri göçüp açınında baratam men göçüp. Siz menin düşümün aylan göçüp kanımda kızıtacağımda muzika basanda bar göçüp jer aylanat özünün oğunda men aylanam mahabat jolunda. Siz menen bardığı biz menin düşkünde yaylan göçüp kanımda kızıtacağımda muzika basanda bar göçüp bilesim siz menen bardığı biz menin düşkünde yaylan göçüp kanımda kızıtacağımda muzika basanda bar göçüp basanda bar göçüp basanda bar göçüp. Üçüncü yeriniz, biz ayttık ele birinci saatta genel tanıştırdık. Birinci 30 minutta, ikinci 30 minutta ırda olabilir degenmiz. Ооба. Biz remix variant kılıp batırak ırdap koş gerek eкен. Болду. Биз эми бүгүн эми баягы ырдайбыз деп Осмонкул айткандай ырдайбыз деп келгенден кийин ырдайды. Жогоруда мен эки ырды Белегеженин калемине таандырлардан ырдап бердим. Азыр эми биздин дагы замандын залкар төкмакыны ушурда биздин Замирбек Сөнбаев деген агабыз бар. Ошол агабыздын дагы бир жакшы ыры бар, Бул элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чыгарма. Абдан жакшы чыгарма. Ошол ырда мен өзүм көңүлүмө жагат. Анан репертуарыма кошуп, мындай ырдап жүрөм. Ошол ырды мен ушул жалпы угармандарга, көрөрмандарга, бизди көрүп аткан, бизди тааныган, жалпы бардык жакын адамдарга каалайм. Мен арнайм ошол ырды. Белегеже бир коштоп берип коюңуз эми ошо. All
Барыңыздарға албетте шығармашылық игілік қалайбыз. Еш уақытта чарчабаңыздар, арыбаңыздар, қарыбаңыздар, үніңіздер өшпөсін. Ардайым еліңізге қызмат қылып жүріңіздер. Көпшілік илим изилдөөчүлөрдүн айтканы боюнча акын кишилер өтө акылдуу, анан акын кишилер элибизге жакын кишилер деп айтылат. Марфук эже, ар дайым ушундай сизге да чыгармачылык ийгилик. Урматтуу тилөөчүлөр, таң эртеден ушундай таңкы тамашада биздин келген конокторубуз ушундай баарыңыздардын маанайыңыздарды көтөрдү деп ишенебиз. Ошондой эле дагы бир нерсе бар. Азыр эшикке чыкканда сөзсүз түрдө куттуктап өтөт болушуңуздар керек. Биздин албетте өзүнүн жумушунда өтө профессионал, мыкты режиссер, биздин башкы режиссерубуз Жайна Темиркул кызынын 20 жылдык окууну бүткөн кечеси. Ошо Жайна биз баарыбыздан куттуктайлы. Жайна 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл ошо жалпы классташтарынын арасында жыргап эле жүрө беришинде биз жаратканга жалбарып суранабыз. Ишиңе ийгилик болсун. Ар дайым эле ошондой элибизге кызмат кылып, жалпы биздин жүзүбүздүн баардыгы тең сиздерди баардыгыбызды ошо кадрдын аркасында көргөнүп аткан бул Жайнага дагы аманчылык, бар болого ишиңе ийгилик болсун. Дагы кийинки жолукканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.